чечим кабыл алдык. Суроо жооп бүттү, талкуусуз добуш деп. Бирок Адахан Кимсанбаевичке 10 мүнөт фракциянын убактысын бериш боюнча сунуш түшкөн. Мен ошол сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Бүтүн Кыргызстан фракциясы 10 мүнөт фракциянын убактысын сурап атат. Каршы. Жок, отуруп туруң, отуруп. Сиз отуруңуз. Чачадыңызбы? Өтпөдү. Так, сунуш өткөн жок. 41 макул, 31 каршы бар, 72, катталды 84. Өткөн жок. Анда урматтуу депутаттар, добуш берүүгө өтөбүз. Бүгүнкү талкууланган маселе боюнча. Бешинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, бул азыр сөз берүү боюнча менимче процедуралык маселе. Добуш бергенден көпчүлүк болсун, бир койсо мен зыян болбойт го. Тактап алыңызчы. Жаңа регламентте мен эсимде жок, бирок добуш бергенден көпчүлүгү добуш бериш керек деп болду. Каттоодон эмес. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Эртең менен саат 10-да башталгандан бери бир тараптуу сөздү уктук. Экинчи альтернативдүү тараптуу угуп коелу да, могул жерде кесиптештер айтып атат, а башка документтер барбы деп. 6 сааттан бери болотун, башталгандан бери бир тараптуу уктук. Менин да колумда 3 томдук архивдик документтер турат. Мына ол Саваттуу деген Усубалиев, Саваттуу деген Сүйүнбаев, Саваттуу деген Разаковтар айтышты, азыр ошолор берип жиберген. Алар бир жер бербегендигин далилдей турган документтерим турат менин колумда. Өтүп кеткен залкар аксакалдардын атасына тийишпегиле, алардын атына. Мага мүмкүнчүлүк бергиле, фракциянын жетекчиси катарында укугум бар, депутаттын укугу бар айланайын пикирин айтканга. Аны башты чайкап бергиле, бербегиле деп бул жерден аларды карабагыла, регламентти карагыла айланайында. Мен бир өз айтып коеюнчу, Мустафа президент. Жок, сиз айтып атпайсыз, эртең менен бери бир жактуу деп. Сизге суроо берилди, сиз мага суроо бере албадыңыз компромат боюнча. Мен сизден дагы бир жолу сурадым. Адахан Кимсанбаевич, суроо бербейсизби деп. Сиз болсо саясат эле сүйлөп турасыз. Эми дагы мүмкүнчүлүк берилбеди. Берилди го, каяка берилбеди сизге? Рахмат, Камчы Кыдыршевич. Бешинчи микрофон. Сизге мына дагы бир жолу. Нурлан Тургунбекович, мага мындай эмне кылбасаңар да. Мен депутат катары укугум бар да пикиримди айтканга. Бул бир жагы. Экинчиден мага суроо бере албадыңыз деп. Жооп бере албаганыңардан бербей атам мен суроону. Мен коллегаларга кайрылайын деп атам. Архивдик мындай документтер бар. Буларды кайда алып барабыз деп. Кыргыз өкмөтүнүн кабыл алган токтому бар. Могу жерде окулган токтомдордун бүтүндөй баарын четке каккан токтом бар. Акматбек Сүйүнбаев кол койгон токтом бар. Кечээ могу жерде бир баатыр болду. Турдакун Усубалиевичти китеп жаза бербей ушул маселени көтөрүш керек эле деп. Ким фамилиясын да билбейт экенмин. Турдакун Усубалиевичтин кезинде кайра токтомдорду кабыл алып Жогорку кеңеш 2004-жылы кайрылганбыз Жогорку кеңеш. Өзбекстандын Жогорку кеңешине. Ошол документтер бар, бирок алардын баарын катып коюп көзүңүзгө көрсөтпөй атат да, урматтуу кесиптештер. Мага мүмкүнчүлүк бергиле, 10 мүнөттүн ичинде мен кайсы документтер бар экенин айтам, бүттү. Башка эч нерсе айтпайм. Бир сөз саясат жок ал жерде. Тек гана мыйзамдуу кабыл алган тарыхый токтомдор. Ушуга дагы мүмкүнчүлүк бербей турган болсоңор, анда бул Жогорку кеңеш, не деген Жогорку кеңеш болдук биз? Биз чечим кабыл алып атабыз. Бирөөнүн короосу кетип барткан жок. Бирөөсүнүн суусу кетип барткан. Бул мамлекеттин маселеси жөнүндө кетип бартат маселе. Титиребегиле, мен суранам сиздерден. Убакыт берип койгула, 10 мүнөттүн ичинде эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Анын үстүнө мына Тышкы иштер министрине бере турган суроолорум бар. Айтып аткан мезгилде, андыргыла, ишендиргиле, добушуңарды бере бергиле, ким токтотуп атат? Ансыз да башкы прокурор депутаттарды чакырып алып, ошол жерден бардык өткөргөнүн угуп атабыз биз, күндө угуп атабыз. Качан башкы прокурор ушу добуш берердин алдына чакырчу эле? Качан видео звонок кылып,
ГКМБ-га доклад берчиле. Мына ушул нерсенин баары биздин алдыбызда болуп атат. Мына жердеги отурган коллегалардын үстүндө болуп атат. Нурлан Тургунбекович, муну сиз коргошуңуз керек. Качан добуш берердин алдында ушу күч структуралары депутаттарды чакырып алып коркутчу эле. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул да өтөт. Манастагы ошол чоң казакка кетип баратканда топтолуп алып айтты эле. Убаданы бузганды көк урсун, жери төшүтүктү жер урсун деп убадалашып алып барган эле. Өзбекстан убадасын аткарбагандыгы жөнүндө тарыхый документтерди айтып берейин мен 10 мүнөттүн ичинде. Биздин кыргыз жетекчилери биз муну кабыл албайбыз деп бекитпей койгон могул азаматтар доклад берип аткан протоколдорду. Токтомдор бар ошондой биздин колубузда. 10 мүнөт суранып атам мен. Тарыхтын алдында суранып атам. Нурлан Тургунбекович, мен сизден бир 5 мүнөт суранам. Сөз берип койсоңуз, адак кийин жооп берип коеюн. Уруксат бересизби? Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде мен бир нерсени айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, эч кимге сөз берилбейт. Адахан Кимсанбаевич, сизге суроо сүйлөш үчүн добушка койдум. Депутаттар колдогон жок. Демек, бул жерде эч кандай процедура бузулган жок. Андан кийин сизге сыйлап дагы мына негизи 6 мүнөт сүйлөдүңүз. Эми урматтуу депутаттар, биз добуш берүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Эч кимге сөз берилбейт. Добуш берүүгө өтөбүз. Комитеттин чечимин окуш үчүн эл аралык иштер жана коргоо боюнча комитеттин төрагасы Примов Улан Бердибаевичте. Отуруңуздар, эч кимге сөз жок.